Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, күйүмдүү, сүйүмдүү, мээримдүү энелер, ажарлуу айымдар. Бүгүнкүнүн düşөнү болгон новатор, экспериментатор Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата энелер сиздер үчүн китебинен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз энелер мектеби. Энелер мектебинин максаты балдардагы баардык жакшы сапаттардын көпчүлүгү энелерден өткөнүн эске алып, айыл жериндеги энелерге үй бүлөдө балдарды мектепке даярдоодо акыл эс, адеп ахлак тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалыматты берүү. Үй бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башка таанып билүүгө, билим алууга зарыл сапаттарын калыптандыруунун эң жөнөкөй жолун, методун, ыкмаларын үйрөнүү. Энелерге, айрыкча жаш энелерге балдарды тарбиялап өстүрүүгө кызыгууну, жоопкерчиликти ойготуу. Азыркы шартта көпчүлүк балдардын 90% балдар бакчасына барбагандыгын эске алып, балдардын мектепке чейинки даярдыгын үй бүлөдө толтурууга аз да болсо энелерге көмөктөшүү. Эң жөнөкөй педагогикалык маалыматтардын негиздерин билген эне тарбиячы этнопедагогду даярдоо аркылуу мектепке келе турган балдар үчүн үй бүлөдө алгачкы мектеп эне мектебин даярдоого көмөктөшүү. Энелер мектебинин түзүлүшү. Эне мектеби зоналдык билимдердин методикалык изилдөө системасы эксперимент рамкасында илимий педагогикалык проблемалык лаборатория корутундусунун негизинде мектеп базасында ачылат. Алгач 1-класска балдары келе турган энелер кабыл алынат. Бирок булардан тышкарыда каалоочулар жобо шартын аткарса катышса мүмкүн. 5-класска жалпы эле мектепке келген жаңы окуучулардын энелери окуудан өтөт. Жаңы окуу жылынан балдары 1-класска келе турган бардык энелер үчүн энелер мектебинен даярдыктан өтүү милдеттүү. Эне мектеби жобосу жана окуу программасы түзүлүп, райондук билим берүү бөлүмү тарабынан бекитилет жана гимназия мектеп балдар бакчасынын директорунун буйругу менен ачылат. Окутуу тездетилип, кыскартылган же кеңейтилген программа менен өтүлүүсү мүмкүн. Атайын журналда мектеп угуучулары өтүлгөн темалар катталып барылат. Эне мектебиндеги окуу экзамен менен жыйынтыкталып, атайын үлгүдөгү күбөлүк берилет. Эне мектебини ишмердүүлүгүнүн башкы багыттары жана мазмуну. Булар машыгуулар атайын программанын негизинде өтүлөт. Бала тарбиялоодо эненин милдетин жана ролун түшүндүрүү, билим баалуулугу. Энелердин өздөрүнүн үй бүлөдө балдарга татыктуу таалим тарбия берүү, мектепке балдарды даярдоо жөнүндө билим, маданият деңгээлин көтөрүү. Балдардын психо-физиологиялык, интеллектуалдык өсүү закон ченемдүүлүктөрүн үйрөнүү. Окуучулардын мектепке даярдыгынын айрым проблемаларын анализдеп, кыйын абалдан чыгуу боюнча иш-чараларды түзүү, проблемаларды чечүү жолдорун үйрөнүү. Дүйнөлүк жакшы тажрыйбаны үйрөнүп, чыгармачылык менен пайдалануу жолдорун иштеп чыгуу. Дене боюн, акыл эсин, сезимин, адамгерчилик асыл сапаттарын өстүрүүнүн методикасын үйрөнүп, сынактан өткөрүү. Элдик педагогиканы үй бүлө тарбиясында пайдалануу. Мыкты эне, үлгүлүү үй бүлө, үлгүлүү эне тажрыйбасын үйрөнүү. Балдарды ар тараптуу өстүрүүчү оюндарды уюштуруу методикасын өздөштүрүү. Дарыгер, тарбиячы, мыкты эне, мыкты окуучу жана башкалар менен жолугушуу. Кинофильмдик, көркөм адабиятты, турмуштук түрдүү ситуацияларды анализдөө, талкуу уюштуруу. Мыкты эне, мыкты үй бүлө конкурстары өткөрүлөт. 3 бул эне мектебинде өтүлүүчү машыгуулардын түрлөрү. Аңгеме, лекция, диспут, дискуссия, жолугушуу, пикир алмашуу, амалияттык иштер, реферат, билдирүү, доклад, сочинение жазуу, ролдоштуруу, конкурс.